Кумтөр өкмөткө өткөндөн кийин Улуттук банкка 29 миллион долларлык алтын сатты. Мындан ары Кумтөрдөн казылган алтын Кыргызстандын ичинде гана жүгүртүүгө чыгарылат. Биринчи партиясын Улуттук банк сатып алды. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясынын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк маалымат жыйынында билдирди. Өндүрүлгөн алтынды Улуттук банкка сата баштадык. Мындан ары биздин алтын мурдагыдай болуп Швейцарияга чыгарылбайт, өлкө ичинде болот. Улуттук банк менен 29 миллион сомдук келишим түзүлүп, кече биринчи партиясын саттык. Ал каражат жакынкы күндөрү биздин эсепке түшөт. 2 айдын ичинде кырдаал жөнгө салынып, андан ары айына 50 миллион долларлык алтын чыгарып турабыз, деди Бөлтүрүк. Ал эми Кумтөрдүн ишмердүүлүгүн текшерген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаровдун айтымында алтын сатып алууга даяр экенин мамлекетке таандык дагы 3 банк билдирген. Ал сатып алууга кызыккандар аябай көп экенин кошумчалады. Булак Спутник KG. Депутат Абдывахап Нурбаев чек арага жакын жайгашкан аймактарда жашаган жарандарга курал-жарак колдонууга уруксат берүүнү сунуштады. Жогорку кеңештин бир канча депутаттары жергиликтүү жарандардан түзүлгөн чек ара ыйгарым укуктууларынын укуктарын кеңейтүү тууралуу мыйзам долбоорун сунушташты. Сунушталып жаткан мыйзам долбоордо чек ара ыйгарым укуктууларын окуудан жана аскердик даярдыктан өткөрүү, ок атуучу курал колдонуу укугун берүү, алардын өмүрүн жана саламаттыгын аскер кызматчыларынын даражасында мамлекеттик камсыздандырууга кепилдик берүү милдеттери да каралган. Мындан сырткары республика боюнча алардын санын көбөйтүү тапшырмасы берилгенин, жерди, чек араны, ал жерде жашаган элдерди жергиликтүү тургундар гана жакшы билет. Чек араны коргоого аларды жигердүү тартуу учурталабы деп белгилеген эл өкүлү. Булак Факт KG. Субаналиев Баткенден кеткенден кийин контрабанда Баңгизат гүлдөй баштады. Баткен облусунун аймагынан 440 килограмм героин өтүп, Ош облусунан кармалды. Бул эмнени билдирет? Мамлекетибиздин эл аралык чөйрөдөгү аброюн түшүрүүдө. Генерал Өмүрбек Субаналиев ошол жааттагы арам бизнеске жолтоо болуп, ошонун кесепетинен кызматынан алынганы ачыктала баштады го. Эгерде каарманыбыз Баткендин губернатору катары иштеп турса, мындай ыплас көрүнүш Тажикстан тараптан Кыргызстаныбызга аралай алмак эмес. Аз күн мурда дагы контрабанданын рейстери өтүп атканы интернет айдыңына жайнап чыккан. Мунун баары комиссар Каттани жумуштан алынгандан кийин болуп атпайбы. Ал эми мурда контрабандага шектелген көп сандаган курал жоготуу боюнча кылмыш ишине кабылган Абдикарим Алимбаев Баткенге барган күндөн тарта ушундай ыплас чоруктар чыга баштады. Мындай көмүскө жол менен Баңгизат мыйзамсыз товарлар ташыла берсе, булардын уюшмасын кан жутуп турган эл көтөрө алабы? Баткендеги дээрлик жетекчилик орундарга өзүнүн жакындарын койдуруп алган Арзыбек Бурканов көмүскөдөн башкарып атса, анда бийликтин күнү кандай бүтөт? Дагы суроолор алдыда. Азия News гезити. Булак Аргумент KG. Сооронбай Жээнбековду экс статусунан ажыратууга аз калды. Экс-президенттер Сооронбай Жээнбеков жана Роза Отунбаеванын статустарынан ажыратуу боюнча кол топтоо улантылууда. Эске салсак, ушул жылдын 5 февралында активист Чыңгыз Капаровдун демилгеси менен кол топтоо башталган. Капаровдун айтымында учурда 60 000 кол топтолгон. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана Роза Отунбаеванын статусунан ажыратуу боюнча кол топтоо улантылууда деп баса белгилеген акциянын демилгечиси. Бүгүнкү күндө 60 000 кол топтолду деп билдирген активист. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын 3 февралында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына Сооронбай Жээнбековду экс-президенттин статусунан ажыратуу жол жобосун тартип сакчылары демилгелеп жаткандыгы жөнүндө арыз менен кайрылган. Булак Аргумент KG. Садыр Жапаровдун тажик кеңешчиси кайрадан кызматка дайындалды.
Сабиров Равшанбек Азатович президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп тайындалды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына жайгаштырылган. Равшан Сабиров 2020 жылы Мекенчил партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. 2012 жылы социалдык өнүктүрүү министри болуп турган Равшан Сабиров коррупцияга шектелип кармалып, кызматынан четтетилген. Тергөөнүн версиясы боюнча министрлик 10 жеке фирмага бала асырап алуу менен алектенүүгө уруксат берген. Сабиров 5 жылга эркинен ажыратылып, 2014 жылы мунапыс боюнча бошотулган. Равшанбек Сабировдун улуту тажик. Былтыр октябрь окуяларынан кийин Сабиров вице-премьер-министр болуп тайындалып, 2021 жылдын февраль айына чейин иштеген. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп тайындалган. Жогорку сот мурдагы вице-премьер-министр Равшанбек Сабировго карата чыгарылган бардык өкүмдөрдү алып салды. 20 апрелдеги токтому менен жактоочунун Сабировдун кызыкчылык үчүн берген арызы жаңы ачылган жагдайлар боюнча прокурордун корутундусуна ылайык канааттандырылган. Булак Кыргыз пресс. Бактыбек Калмаматов жакында чоң кызматка барабы? Бул тууралуу Улут медиа порталы жазып чыкты. Анда айтылган маалыматтарга ылайык Бактыбек Калмаматов жакында чоң мамлекеттик кызматка бара турганын, ошондуктан ага карата каралоо жүрүп, бут тосуулар болуп жатканына токтолгон. Учурда элдик референдумдун жыйынтыгы чыгып, өлкөнүн жоопкерчилиги толук кандуу президентке жүктөлгөнү турат. Ошондон улам президент Садыр Жапаров революциядан кийинки өткөл мезгилде келген, убактылууларды жаңы чакырыктарга жооп берген, салмактуу кадрларга алмаштырууга ниеттенип турган учуру. Жакшы ниет жарым ырыс дегендей, президент мырза ички жана тышкы саясий абалды эске алуу менен өлкө аймагындагы саясий күчтөрдү, улуттук идеологиянын тегерегине топтоону көздөп жатыптыр. Сталин айткандай, чындап эле кадрлар баарын чечери 5тен белгилүү эмеспи. Анткени менен тууган урук, дос-жар, тааныш-билиш принцибин эске алганда, чукул арада кадр саясатын оңдоп кетүү да оңой иш эмес. Ошол эле учурда президенттин кадрдык саясатына таасир этчү күчтөр кедергесин тийгизип, арабаны оңго солго тартары турган иш. Президентке болгон таасирин жоготуудан корккондор коркконго кош көрүнөт болуп, президенттин тигил же бул салмактуу саясатчылар менен кызматташуусуна жолтоо болгондор да жок эмес экен. Садыр Жапаров жакынкы күндөрдө ким эмне сунуштарын алдын ала билген амалкөйлөр күн мурунтан ортого от жагуу менен алек. Мына ошол азаматтар Садыр Жапаровдун Бактыбек Калмаматовго үлкөн кызмат сунуштарын уккандан бери Калмаматовго каршы кара пиар менен алек. Эринбей отуруп, эски видеолорду кескилеп, бир жактуу жаман көрсөтүү менен убара. Кызыгы силер кескилеген эски видеолордун толугун көрүп отуруп, кечеги 5 октябрдагы толкундоолорго Калмаматовдун кошкон салымы ат көтөргүс экен. Канткен күндө да Жапаров менен Калмаматовду кайраштыруудан өзүңөргө да, өлкөгө да пайда чыкпарын билсеңер болгону. Көздө мончок, жерде калбайт эмеспи? Булак Уа Кейжи. Сабатсыз бийлик 3 революциядан сабак ала албай жатат. Бийликке келгендердин кесепетинен 3 революция болгон. Эгер бийлик билимдүү, салабаттуу, салмактуу, эл журттуу, элдик болгондо мунун баары бир революция менен бүтмөк. Эгемендүүлүк алгандан бери эл менен бийликтин ортосунда ажырагандан ажырап бара жатат. Элдин башын бириктирейин деген бийлик сөрөйлөрдүн оюна да келбейт. Мамлекеттик идеология элдик болуп иштей алган жок. Ушул күнгө чейин андай идея да жок. Логикалык ой жүгүртүү байкалбайт. Бийлик карапайым эл менен эмес, көпөс көпкөндөр менен биригип кетти. Ошонун айынан өздөрү көпөс болуп келип, ошонун эле азабын тартып келишет. Байлыктууларды бийликке тартуу менен алек. Жыйынтыгында кыжыры келген калк бийликти тартып алып, кубалачуусун кубалап, эл катарынан чыгарып жатат. Көпчүлүк калкка аралашайын дегендери менен элге батына албай, батпай келишет. Алардын атын атап айтканда эмне? Аны эл билет. Сабатсыздыктан акыйкатсыздык калкып, адилеттүүлүк болбойт. Муну албетте эл көтөрө албай. Андайда көтөрүлүш чыгышы мүмкүн. Булак модератор Кейжи.